Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizim görüşler, hurmatlı bizim Mustafa YouTube kanalımızın жылқы сүйүүчүлөрү. Dostlar, biz Ошко жакын жерде Төлөкөн айылындагы ипподромдун жанында турабыз, достор. Бүгүнкү биздин чыгарылышта Океан кайманатындагы бир ушул көк аттын маалыматын айтып беребиз, достор. Жоон жолпу келген бул аттын ээси Кылыч акадан, достор, бул аттын маалыматын сурап берели. Аттын кандай өнөрү бар, ошол боюнча туугандар чогуу билели. Сиздер атты жактырыңыздар. Бул жоон ат жаккан болсо алдыдан номерлерге чаласыздар. Анда биз баштадык. Кылыч ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы ака? Аллага шүгүр. Кезектеги бир чоң атыңыз бүгүнкү чыгарылышта чыгып турду ака. Бүгүн Кудай буйрса. Кандай ат? Ака, ушул ат боюнча бир маалымат бериң. Өмүр токтоп тур. Аттын жашы 6 жаш. 6 жаш. 3 асый. 3 асый. Аттын породасы кандай экен? Өтө жоон экен бул атыңыз. Бул эми баягы смешанный элде. Россия жылкысы бар, бирок. Бар, Россиянын аралашмасы бар да. Аралашмасы бар. Орлов болушу мүмкүн, Канындачы. Ооба, канында болушу мүмкүн. Мына туугандар. Бирок жоон ат экен. Аттын качан келген, өнөрлөрү кандай өнөрү бар экен? Бул ат улакка чабылып жүргөн ат. Улакка чабылып жүргөн. Бир ишеничтүү эле адамдардан алган эми. Үйүргө да коюлган. Үйүрү бар, Үйүрү да бар. Үйүрү тамай. Үйүрү тамай. Улакка да чабылып жүргөн. Аягы жеңил ат да мунун. Мына достор, азыр ушул жерде бир чабып да көрсөтөбүз сиздерге. Аттын боюнун бийиктиги канча экен? 1.65тен өйдө да. 1.65тен өйдө. Мына достор, 1.65 плюс. Бир мындай калып жылууларын көрсөтүп койчу. Туугандар, үйүргө ат издесеңиздер, эгерде улакка ушундай жоон ат караштырып көрсөңүздөр, бул аттын ээсине чалып сурасаңыздар болот. Эми ака, бул атты бир чабып көрсөк болобу? Болот чабып. Болот, Болот. Мына туугандар, азыр чабабыз атты. Ушул асфальттан бир чабып көрсөтөлү. Жаңы мына туугандар. Токтошу да жакшы экен. Көк ат Океан. Дагы бир коюп койчу. Атты чуркаганын көрдүңүздөр. Эми аттын ден соолугу жакшыбы ака? Океандын ден соолугу жакшы. Мыкты жейт. Кеши мыкты. Өмүр ошол жерде оңго солго буруп койчу бир. Поворотторун бир көрөлү. Туяктардын тазалыгы кандай экен? Таза туяктар. Туяктардын алды таза. Жооштугучу? Жоош. Өтө жоош. Өтө жоошпу? Болду, тур. Мына туугандар. Аттын жоондугун сиздерге мен бир назарыңыздарга бир көрсөтүп коеюн. Мына омуролору, туяктары. Караңыздар, мына жер кичине тебренип калыптыр, Арканкы эки туяк ак экен, алдыңкы сол туягы, пешенеси. Бою 1.60 канча дедиңиз? 65. 65 плюс. Мына жоон ат издегендер болсо салсаңыздар болот экен. Аттын баасы айтылабы ака? Баасы айтылат. Канча деп коесуз? Сиз жакын эле койчу элеңиз ака. 300 миңге коебуз баасын. 300 миң сом дедиңиз. Кичине келишебиз да. Кеми болот ака? Аттын жаман пейили жокпу ака? Жаман пейили жок. Тээп тиштеп, андай өнөрү жокпу экен? Тээп тиштеген өнөрү жок да. Андай жок, Андай жок. Мына достор, 300 миң сом. Аттын чуркаганын көрдүңүздөр, аябай ылдам ат экен, токтоосу дагы жакшы экен. Номерлерге чалып сураңыздар. Туугандар, 300 миң сом кеми сөзсүз түрдө болот деди. Кеми болот ака? Болот. Кеми болот. Сүйлөшөбүз. Мына достор, жакшы ушундай үйүргө ат издесеңиздер, сүйлөшүңүздөр. Анда базарыңыз берсин ака. Аман болуңуз. Океан.